Урматтуу мекендештер, мына биз Чоң Чыкан дарыясынын жанында турабыз. Биздин өзүбүздүн жигитибиз Бабанов мына жери жактан эч кандай суу акпайт, суу келбейт дейт. Мына биздин тиги Чоң Чыкан өзөрүнөн, өрөөнүнөн Чоң Чыкан суусу агып келип атат. Чоң Чыкан суусу болсо алып барып туруп мына Талас дарыясына куят. Талас дарыясынын куюлмасы деп койсок болот. Ошондуктан бул жерден биз Бабановдун калпы, Бабановдун жобогу экени көрүнүп турат. Эми биз азыр жылып ушул өзөндү өрдөп, жери кени чыккан жакка чейин барабыз. Ошол жактан дагы ажайып жерлерибизди тартып, элге тартууламакчыбыз. Биздин сапарыбыз мына эми биздин жери кени жакка башталат. Мынакей, саркылдап аткан Саракан суунун боюнда турабыз. Мына жери кенинен чыккан суу бул. Жери кени касылап турган тоодон чыккан суу. Дагы бир жолу айтышка туура келип жатат Бабанов Өмүрбек инибизге. Жери кени жактан суу чыкпайт, акка суу жок деген инибизге дагы бир кайталап көрсөтүп турат. Мынакей, менин аркамда жери кени алтын чыга турган суу аркамда. Мынакей, колум менен жеткен болот. Мына ошол суудан алып чыккан чаркыраган суу. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, ушундай нерселерди көрүп туруп, кантип биз жери кенин ачканга уруксат беребиз? Бул тарых үчүн болот. Мен сиздерден суранамын, мен сиздерди чакырамын. Ушул жери кенин баштырбай эле муундарыбызга жакчакка өткүзүп берип, кийинки бир келген муундарыбыз экологиялык жактан зыяны жок, эч нерсе мындай зыян тартпаган, экономикалык жактан пайдалуу болуп туруп катканга балким бир өзүбүздүн муундарыбыз өсүп чыгат. Ушул мамлекет өсөт. Мына сиздер көрүп турган Даркыбеттеги агып аткан суу тоолонуп чыгып атат. Ошол суудун башында хвостохранилище болот экен. Анын башы, бул суудун башы тиги кендин башы менен биригет да. Ошол жол болсо тиги Даркыбеттен түштүк тарабынан кирет экен да. Мына ушул суудун башы хвостохранилище болот экен. Азыр биз хвостохранилище курула турган азыркы тандап алган жай мына эми ушул суудун келип аткан жакка кантип хвостохранилище курса болот? Муну бир мындай кыргыз элине душман киши эле курбаса башка эч кандай бир эч кимдин оюна келбейт. Менде эки суроо бар. Бул өзүмдүн атынан эле эмес, Талас эл ынтымак кыймылынын атынан 170 адамдын атынан берейин. Биринчи, мен суроом Өмүрбек Токтогуловго багышталат. Жери алтын кени боюнча күмөндө өткөн конкурста Восток геодобыча деген ачык акционердик коом утту деп таанылды. Ошонун аркасында кадимкеле Росплатина деген жетекчиси Муса Бажаев туруп атат деп бизге маалымат алдык. Ошол адамдар менен Өмүрбек Токтогуловдун кандайча өнөктөштүгү бар. Ушуну карапайым элдин астында айтыңыз. Эртең бүрсү күнү бири-бирибизге уят болбойлу. Эгер ушул нерсе азыр Таласта катуу жүрүп атат. Биз Талас эл ынтымагы 7 жылдан бери Таласта алтын кен чыккан жерлерге тике караманча каршы болуп келе жатабыз. Анын отурган эл деле көпчүлүгү билет болуш керек. Ана ошо бул биринчи суроо. Эгер сиз бул жерде өнөктөштүк болсоңуздар, анда сизде келечек жок. Таласта эмес, бүткүл жерде, айрыкча Таласта. Эмнеси күнөм болду? Телевидение болду, 30дан ашык, 40тан ашык адам болду. Ошол эле Мирлан Женчороевду мен жөнөттүм ака. Муса Бажаевди мен өзүм лично барып туруп, мынакей суроосу мен өзүм айттым, Муса, Sen uşu Rossiyada yanagı platina degen çoğun gengde asfalt etadasın. 3 milyar dolar salып туруп.
Биздин Кыргызстаныбызда мына аукцион болоюн деп атат. Бул менин кичим экеним. Сен экөөбүз мурун мен баягы альянсты түзгөнбүз, бирге иштешкенбиз. Мен билем сен айткан сөзүңө турасың. 10 миллиард доллардан турган чоң компаниясың, кичинекей компания эмес. Келчичен башка шугундар алып кеткенче, Кыргызстандын жанагы СНТРнын акциясын арест кылып, визалар отурганча, сен ошо казактар менен сүйлөшүп, ачык айкын дедим мен. Арден эч жака бербейм, ачык айкын. Катышасың аукционго. Утуп алсаң Муса, мен айтып колдойм дедим. Көрөзөр, Кудай буйруса, ошол эле альянс келип иштесе, ал иштетет сөзсүз. Себеп дегенде ал билет, ал менде эле. Кудай буйруса, мен аны алып келгенге аракет кылам мен. Туура жана андаш боюнча мен макулмун. Андаштыгы судун башында турат экен, аны иштетүүгө болбойт. Но эми жер үй боюнча маселе жок да, бул Советтер Союзунда кылып аткан неме болчу да. Мына биз өзүбүздүн демилгебиз менен талас макинеле чыктык. Мынакей азыр жер үйдүн жарым ченинде турабыз. Бул жер 3000 метр деңиз деңгээлинен. Мына өйдө бияк мынакей площадка эме ал төрүн жер үйдүн өзү мынакей. Мынакей биякта көрөсүңүз, мынакей ак кар баскан, мөң баскандар турат атат, мынакей серпантиндер, мынун үстү плата, түп-түз болуп турат да. Ушул жерден баштап ылдый кетейин деп атат да. Ошондо 3700 метр деңиз деңгээлинен турат жер үй. Вот. Анан кийин мына жерден жардыруулар башка уюштуруу иштери жүргүзүп атканда, албетте мына сол жакта карап койсоңуздар, мына жердеги мына бүт ак кар мөң баскан долорго кантип зыян болбой койсун. Бул жака келип чаңдар эмелер бар түшкөндө, албетте булар тез аранын ичинде күбөлөлдөй түшүп кетет да. Анан кийин бул эң негизги эми айта турган нерсе бул жерде. Кандай ыкма менен берди качпасын, бул жерде өтө чоң зыян болуп атат да. Эмнеге зыян болуп атат? Биринчиден, ушу таза суудан айрылуу коркунучу туруп атат. Мына берде айтып атат бабам мырза, суу жок дейт. Баягыда 13-майда жолугушууда. Жер үйдө суу жок дейт. Эми сууду көрүп атсак, чоң чыккан суусу туруп атат, кашка суусу туруп атат, булактар боордон, тоонун боорунан чыгып атат. Бул ошо тоонун боорунда тоң суунун белгиси да, ошо булакта көргөзүлүп атат. Өзүңүздөр көрүп мына тарттыңыздар. Чоко болот тоолордун бийик жери. Чокодай бол кыргызымдын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар өстүргөн сенимени. Алхамдулилла. Толкун болот деңиздин терең жери. Толкундай бол кыргызымдын жигиттери. 99 өнөрдүн ээси бол деп чоң апалар өстүргөн сенимени. Дагы айтып кетчү бир нерсе бар. Ак мөңгүлүү асказооло талаалар элибиздин жаны менен барабар. Сансыз кылым ала тоосун мекендеп сактап келген биздин ата бабалар. Андан тышкары Манас атабыздын жет осуятында мына дейт да. Табият менен таттуу мамиледе болуу дейт да. Биз ушул эзелтеден ата бабабыз сактап, жан төгүп, кан төгүп сактап келген биз үчүн, биздин келечегибиз үчүн, Кыргыздын муун үчүн сактап келген алтындай болгон, алтындан кымбат, алтын жерге кирсин биякта. Мөлтүрөгөн суулар, мөлтүрөгөн жайлоолор. Биздин бул тагдырыбыз дагы, келечегибиз дагы, тарыхыбыз дагы.